Бул жерге кайрылган бейтаптар алгач кабыл алуу бөлүмүнөн өтүп, андан соң бул жердеги медициналык тестирлөө пунктунан атайын 2 санэпид кызматкери ПЦР анализин алат. Анализдин жыйынтыгы 6 саат убакытында чыгып, андан соң гана бөлүштүрүү жайынан же обсервацияга, же болбосо кызыл зона, башкача айтканда дарыланууга бөлүнөт. Эгерде оорулуунун симптомдору көбүрөөк болуп, кыйналып, кыйналып аткан учурлар болсо, тяжелыйраак болсо, анда дароо эле госпитализацияга өткөрөбүз. Ал эми жеңилирээк типтеги боло турган болсо, анда ал обсервацияга жаткырылат. Ал жерде 14 күн кароодо болот, көргөзүлүп турат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги талаш шартында дарылоочу шаарча курду. Шаарча обсервация, дарылоо жана таза аймак деп бөлүнүп, жалпы 60га жакын чатыр тигилген. Мында бейтапты кабыл алуудан баштап, аны дарылоого чейинки шарттар түзүлгөн. Ошондой эле талаш шартында операция да жасоого болот. Жада калса, жандандыруу бөлүмү да бар. Як хирургический, подготовкасы, як операционный зал. Операционный барды, столдар барды, койгенсе жок. Жок, Эгер ошто эпидемиологиялык кырдаал курчуп кетсе, ишке киргизилет. Ал 240 орундуу. Бизден 22 медицина тармагынан кызматкерлер тартылган. Алардын ичинде дарыгер, кичи медайым, улуу медайымдар баары коргоочу костюмдар кийилген, керектүү медициналык жардамдар менен жабдылган. Эгерде ушундай талаш шартында иштөөгө шарт түзүлүп, бейтаптар ушул жерге жаткызылса, медициналык тармакта иштеген бүт кызматкерлер иш алып барат. Бул ишке даяр, атайын окуулардан өтүшкөн. Акыркы 10 күн ичинде Ош шаарында COVID-19 илдетине чалдыккандар көп катталууда. Аталган шаарча эпидемиологиялык абал жөнгө салынганга чейин иштөөгө даяр болуп турат. Жалпысынан Ош шаарында обсервациялоо үчүн 2190 орун даярдалган. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.